Владимир Мишаевич, ну, geçenki çıkıp ketken video boyunca kommentar berip bolsunuzбу? Sot болду. Соттон кийин бересиз, комментарий? Жок, эмне Купуя тергөө видеолорун чыгып кетишин кандай баалайсыз? Эмне дейсиз алар боюнча? Аттан шууrak үстүндө айтып атпайсызбы муну? Элде чыгарсам эмне болот, кандай болот деп. Эмне кылышат деп. Негизи тергөөнүн ушул видеого тартуу эскертилди беле сиздерге тергөө. Тергөөчү тарабынан. Хоть что-то конце подышаете. Сиз айтып коесузбу? Видеону карап отурганда ошо айтып атышат да айрым адамдар ошол Ташиевдин убагында камалган журналисттер, активисттер жана башка ошол сыяктуу адамдардын айткан сөзүнө караганда Ташиевдики эки эсе олуттуу, эки эсе күчтүү айтылыптыр. Бул ал үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек деп атат. Сиз кандай дейсиз? Же сиз бул видео бурмаланган деп эсептейсизби? Эмне айтасыз ошол тергөөчүнүн дагы сиздерге эскертилди беле видеого тартуу, аудио, видео жазуу. Андан тышкары кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев дагы сиздердин жана үй камагында жүргөнүңүздөрдө алар камалышы керек дегендей пикир айтты. Бул боюнча эмне айтасыздар? Сот келейин. Качкын. Сот келейин. Эмне айтасыз? Бүгүн көз айтып коесузбу ошол кечээ чыгып кеткен сиздин видеоңуз боюнча сизге эскертилди беле бербедиби? На тот момент действовало ужесточение работы. Айыпталуучу Узакбаев конвой тарабынан коштоп алынган жок. Ошол тууралуу акт түзүлдү. Контролчу Казакова, мамлекеттик айыптоочулар, Абдышев, Жол басып. Ташиев мырза. Өзүңүздүн ички оюңуз боюнча ушул жакта чындап эле кандайдыр бир төңкөрүшкө аракет болду беле? Анткени Камчыбек Ташиев сотто айтып атпайбы? Мен бул жана катты көргөн да эмесмин, 75 кишинин катын көргөн да эмесмин, я здесь ни при чем деп атпайбы? Мен билген да жок, ишим да жок деп атпайбы? Мен ойлойм убакыт көп нерсени соттон да көп нерсе болот, ачыкка чыгат болуш керек. Анан азыр мындай ошол тергөө иштери, амалдары, иштери жүрүп атат да, анан бул жерден ашыкча айта албайм. Бирок деген саясатчы катары ошол кат кандай нукта жазылганын, анан ошол каттын ичинде деген мен төңкөрүш жасайм деп эч качан жазылбайт мындай каттарда. Бул примитивдик деңгээлде жазылган кат болмок. Бул башкача нукта жазылган кат болду да. Бул парламентте чыгып атайын бир кырдаалды түзүп мындай болуп калыптыр, урматтуу, теоретически да, теоретикалык түрдө мындай ой жүгүртөлүп, мындай болуп калыптыр, урматтуу туугандар, мындай болуп калыптыр, срочно мындай парламент легитимдүү, биз эле калыптырбыз, срочно могундай бир чечим керек экен, колдоп бериңиздер туугандар деп 2-3 эмес, аякта шайлоо аркылуу мен муну ачык эле айтып атам да. Шайлоодо канча адамга бут тозуп, канча адамды парламентке киргизбей, мен алардын арасында ушу жабыркагандардын бири мен эле бармын. Куугунтуктап, коркутуп үркүтүп, канча адам шайлоо жолуна да чыгарбай, атаандаштыкка да мындай жолго да чыгарбай коюшкан канча адам бар да, саясатчылар. Анан өз кишилерин алып келишти, анысы бар. Демек парламенттин курамын атайын даярдашкан экен да. Ошол төңкөрүштү көрүп туруп даярдашты беле. Алдын ала бул деген кечөөкү иш эмес. Бул деген өткөн жылдын иши эмес. Бул деген алдын ала даярдалган. Мына бүгүн менин бир кесиптешим парламентте чыгып айтып атат. Эме деп кимдир бирөөнүн үйүндө чогулуп креслолорду бөлүнгөнү. Бул жөнүндө мен декабрдын ортолорунда парламенттен чыгып айткам. Алдын ала бөлүнүп калыптыр, кимге кайсы кресло тиет, ким кайсы катта ким болот, ким вице болот, ким кайсы комитеттерди алат деп баары алдын ала бөлүнгөн. Анан мен ачууланганым ошол болду да.
баардыгы даярдалган экени көрүнүп турат. Бул кээ бир депутаттар бул шайлоо болгонго чейин эле ким вице болот билинген дейт деп айтып калышты да. Мен анда ошону ишенбей калгам да. Бирок кийин келгенде көрүндү. Комитеттердин орун басарын тандап атканда аябай көп мындай эме болуп кетти да, чыр болуп кетип, анан ошондо деген мейли эми буяктан демократия кылайлы деп чыгарганда мен ошондо чыгып айткам да. Жакта диктатура, спикер шайлап атканда диктатура, тиги комитеттен шайлап атканда, вицелер шайлап атканда диктатура болдук. А буякта демократия болуп калдыкпы? Эскиче эле шайлап атап эле койгула, мо болот эле эскиче эле. Элде эмне буяктан бирибизди кадимгидей бөлүнө башталды да. Жаман мындай ызы чуу чыгып кетпесин деп ошону алдын ала чыгып отуруп мен трибунада айткан сөзүм ошол болчу да. Дагы бир кесиптешиңиз айтты. Ушул парламенттин курамы президенттин мөөнөтү өтүп кеткен, 1 жылдан бери мыйзамсыз отурат деген сөздөрдү дагы айтып аткан деп. Ошол парламентте айтылып аткан деп. Ошол көп нерселер туура да ошондой да. Ушул Ташиев менен сиздин араңызда кандайдыр бир мындай саясаттык тиреш барбы? Тиреш менин жеке пикиримде бул тиреш эмес, бул кишинин мүнөзү ушундай экен да. Бир адамды бир себептен бир анын оюндагыдай кылбай койсок, өмүрү кечирбейт экен, аябай кекчил экен. Анан мындай көзүңө күлүп койсо деле баары бир аркаңда деген ушинтип өз аракеттерин кыла берет экен да. Мындай акырын унутпайт экен да, кечирбейт экен да. Бул мен өкмөткө 2020-жылы барганда вице-премьер болду. Вице-премьер болуп, ошол тиги бийлик өзгөрдү октябрдын аягында 27-синде мени ошол 28 октябрбы мен вице-премьер кылып тиги эме дайындалгам. Андан кийин 100 күн иштедим кыска мөөнөттө эле. Анда ошол дайындангандан кийин 1 ай өтпөй туруп Матраимовдун жанакы Эльдорадо, анан квартираларын, пентхаустарын, жанакы спорт комплекс эмеде үсү жакта на южных воротах. Ошонун үстүндө бир чоң World Class үстүндө деги пентхаустар бар болчу. Ошону деген мыйзамсыз эле өзүмө жаздырып алам деп, анан мени кол кой дейт да. Ким өзүнө жаздырып алайын деп? Ташиев. Анан УКМК. Өзүнө эмес, УКМКнын кызматкерлерине ошону тапшырабыз деген демилге бар болчу. Сиз аны эсиңизде барбы, жокпу? Интернетте бар да. Бар. Анан мен буга каршы болом. Анткени деген мен ал кишиге деле айткам, урматтуу Камчек Кыдыршаевич. Бул убагында деген Атамбаевдин бир эме шопуру бирөөсү ушул бирдеменин мүлк туура эмес кийин соттолуп кеткен. Бул туура эмес, кийин залакасы тиет. Эмеске эми мындай карындашыңыз катары сунуштайм, бул мыйзамсыз. Может азыр шашып атат, бүткүл силерге мүмкүн бирөө сизге айтып атат, жаса бериңиз деп атат. Сиз билдеген тиги чоң кызматтасыз деп. Бул туура эмес. Эртеси күнү бул чыгат. Мына азыр 5 жыл өттү, мына азыр деле чыкмак. Андан көрөк буну фонд госимущества аркылуу, ФУГИ аркылуу мыйзамдаштырып, анан аукционго чыгарып, аны ошол жактан сатып алам дегендер чыкса, эми бул бийликте турат да. Мен сатып алам десе, каршы ким чыкмак эле? Ошентип бирок деген мыйзамдуу жолду издеңиз. Кийин бунун залакасы өзүңүзгө тиет деп эле айткам да. Ошондо аябай мага мындай ызасы келип, эмнеге мен айтканымды кылбайсың деп ошондо аябай бир мен ойлойм, ошондон кийин эле мага мындай таарынып эле анан дагы бир филармонияда иштеген ким эле жетекчи Кыргызбай Осмонов бар болчу. Ошону 2 жол жумуштан алам деп эле. Мен иштеп аткан кишини эмне претензияңыз бар деп эме өзү да чалып калды. Мен тигини коюп атам, тигини алып кел деп, ал кезде ошол маданият министри келип калды, ошо виза коюп бериңиз, ал киши эмесин арызын жазыптыр деп. Анан мен ал Кыргызбай Осмонов тиги мырзаны чакырып туруп айттым. Менден уурак киши да көрүп, байке, сиз кетейин деп атасызбы десем, унчукпайт. Бул арыз сиз жаздыңыз десем, мен жазган жокмун. Мен жаздым, бирок мен кетесизби десем, иштейсизби? Иштейм дейт. Эмне жаздыңыз десем, эми сиз туура түшүнүңүз, ал Ташиев да дейт. Ташиев анда сиз туура түшүнүңүз, ал өкмөттүн башында турган, мен ошо жумушка тиги мен присяга бергем, депутаттарга бергем, мындай иштейм деп бергем. Анан мен мыйзамды караш керек да, сиз калооңуз болбосо, анан өз калоом менен кантип кол коюп атасыз деп. Аны ошентип, ал ошентип жумуштан калып калат. Мисалы үчүн мына мен президенттин досу болоюн дейин, мен мына президенттин досумун деп элестетип коеюн, мен Камчаканын ордуна өзүмдү коюп көрөйүн. Аны элестеттик эле. Экөөңөр президент менен Ташиевдин жүргөн көчөсүнүн аты эле башка болчу. Президент жумушка Чыңгыз Айтматов көчөсү менен барып келчү, Ташиев Байтик Батара көчөсү менен барып келчү.
Экоонун жүргөн кортежинин түсү эле башка болчу. Президент кара кортеж менен барып келчү, Ташиев жумушка ак кортеж менен барып келчү. Президент айына көп болсо 1 жолу интервью берчи, Ташиев күнүнө 10 жолдан интервью берчи. Адамдар президенттен эмес Ташиевден көбүрөөк коркчу. Адамдар кайсы бир деңгээлде учурдагы президент Ташиев деп билчү. Анан президент досун ошондой эбегейсиз чоң мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү берген болсо, анан ошого да ыраазы болбой бийлигин тартып алам деп атса, кандай мамиле болуш керек мындан ары? Мисалы үчүн мен өзүм деле ушундай акыбалдан башыман өткөнмүн да. Мага дагы учурумда 330-статья менен иш козголгон. Мындай жок жерден алып туруп козголгон да. Бирок негедир биз камалганбыз. Анан азыркы могу 70-чилердин өзгөчө могу тримушкчора үчөөнүкү, булардыкы биздикинен алдаганча оор статья берене да. Бунун санкциясы сөзсүз түрдө камоо чарасы каралган да бул жактачы. А эмнегедир үчөө көчөдө жүрөт, өзгөчө камчакам охрана менен жүрөт. Бул мындай адилетсиздей көрүнөт. Мага деле адилетсиздей көрүнүп атат да. Анан кечээ тергөөчү менен болгон видеосун көрүп калдым. Мен чынын айтайын, таң калдым да. Ал тергөөчүнүн бетине көз астында тергөө учурунда айтып атпайбы? Мен мамлекетти басып алам, аялдарды чыгарам, андан кийин токтото албай каласыңар деп. Бул уже ошо тергөөчүнүн алдында эле госпереворот деген статьяны мойнуна алып атпайбы кайрачы? Анан тергөөчү бүгүнгө чейин сотко камоо жөнүндө мындай сунуш келтирбептир да, мындай. Чынында мындай таң калыштуу да. Анан негизинен комментарий жазып аткандар көбүңөр мындай сен эмнеге буларды мындай жамандап атасың дегендей дагы айтыпсыңар да. Туугандар, мындай биз кандай болсо дагычы, мындай кайсыл жерденбиз, анан кайсы урууданбыз, бул маанилүү эмес. Бул саясатта адилеттүүлүк маанилүү да. Эми силер элестетсеңер, мына мисалы үчүн силердин деле досуңар бар дейли да.